Ladies and gentlemen. Күндө сыйлоого даярбыз жана жалпыңыздарды Кыргызстандын 20 жашка 4-чү Улара Качыбекова, 5-чи Адель Мурзалиева, 6-чы Медина Нурлан кызы, 20-чы Аделия Ахматбекова жана 22-чи мына калыстар чыкты. Аларга токтолуп өтө турган болсок, башкы калыс оюнду көрсөтүүгө канчалык шарт болот аны билбейм, бирок эң негизгиси жалпыбызды кызыктыруу белгисиз себептерден дейм. Мага алар келбей калган болчу. Азыр болсо сол канаттан жазгыр кирип бар узатылган пас жана топко алгачкылардан болуп көздөй. Андан ары сокку жолдой алабы? Жок. Бул жерде жыйынтык алыстан сокку. Топты тартырып жиберүүгө аргасы болгон Гүлниза Анарбекованын узаткан пасы, жакшы мүмкүнчүлүк, сокку жолдош керек. Гол! Эсеп 1-0 жана Аделия Ахматбекова Кыргызстанды 22-чи мүнөттө 1-0 эсебинде алдыга алып чыкты. Жана мына кайталоодан көрсөңүздөр болот. Аделия Ахматбековага топ ушул жерден өттү. 2 кадам алдыга таштады жана кубаттуу сокку менен жакынкы бурчка гол жолдоп олтурат. Голду Кыргызстан командасынын 20-чы номер алдындагы оюнчусу Ахматбекова Аделия калтырды. Андан ары өзү кирип барууга умтулат. Пас узатылышы керек болчу, бир аз кечикти жана кайрадан эле мүмкүнчүлүк бар. Мединанын соккусу гол! Эсеп 2-0. Айландыр олтурат. Көрмандарга дагы дал ушул жерден Медина Рыспекованын дал ушул кубаттуу соккусу дем берди. Айтор алар дагы баштагаранда мына эми Марина таралдары дегичи азыр топту күтүп жаткан Асем Тургунбаева пас аткан. Азыр кайрадан чабууланат. Борбордук бөлүктөн топ эң алгачкы голдун автору болгон болчубуз Аделия Ахматбековага жетип барган жок. Керемет жүрүш, алдыга узатылган пас жана ал пасты эң негизгиси ушул футбол командалык оюн экенин ал эстен чыгарбады. Сокку жолдонуу. Азыр топту кабыл алды дагы Асем Тургунбаева. На оң канаттан топко кирип барган Медина Рыспекова. Анын узаткан пасы жыйынтыгы Гуамдын дарбазачысы Жамиля Дайырбекова Юнес командасынан дегичи азыр Гуам жүрүштө узатылган пас жана Аделаида Мурзалиева жиберди, топту алды. Кесе чыгарылган пас жана Дилназ кандай топко керемет түрдө кирип барды Жеңишбек кызы. Артыкчылык бар жана дал ушул жерден дарбазаны көздөй сокку. Бирок Дилназ Жеңишбек кызы топту алдыга чыгарып берди. Кыргызстандын кыздарында топ. Сокку жолдош керек. Медина Нурлан кызы жакынкы бурчка атаандаштын дарбазасына жолдогон. Гуамдыктар кайрадан кысымга алууда. Алыстан жолдонгон сокку жана Дилназ Жеңишбек кызы мындай абалыңыздары чабуулуп баштоого умтулууда. Азыр жаман эмес өтүп баруу, сокку жолдонуу, сокку жана Дилназ секирип бул топтун багыт Кая Малакути. Узаткан пас, Дилназ топту кол. Эми Роналду сыяктуу дарбазага кубаттуу сокку жолдоп койсо, бардыгы идеалдуу түрдө жыйынтылат. Азыр болсо сокку бирок өтө кубаттуу эмес, андыктан Гуамдын жетип олтурат. Бул жеңиш менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Кызматыңыз